Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаевдин кезектеги шаар тургундары менен болгон жолугушуусу Курманбек жана Чыңгыз Айтматов аймактык башкармалыгында улантылды. Жолугушууга шаардык кеңештин айрым депутаттары, мекеме ишканалардын жетекчилери да катышты. Анда жергиликтүү жашоочуларга узап бара жаткан жылда аткарылган жумуштар тууралуу отчет берилди. Бул жылы аткарылган иштерди шаардыктар канааттандырарлык деп баалашып, 2020 жылда да тургундарга ыңгайлуу шарт түзүү үчүн ири долбоорлорду ишке ашыруу зарылдыгын айтышат. Алсак шаардык кеңештин депутаттары тарабынан колдоо тапса, Курманбек аймактык башкармалыгына караган Жусупбек Бакиев көчөсүн кеңейтүүнү колдошот. Андан тышкары бул аймактардагы көйгөйлүү маселелер көтөрүлдү. Сайдыл Акбар көчөнү ушу мэриядан баштап, бурулган курс повороттон баштан этек асфальт жасатып беремин. Буга мен сөз бергенмин. Кудай кааласа, биз мына биргеликте жетекчилер менен быйыл азыр мына күн суук түшүп калды.